Коомдук биринчи каналдын жетекчиси Элим Карыпбеков Чынара Капарованын постуна пикир калтырды. Алып баруучу Чынара Капарова өзүнүн Фейсбуктагы жеке баракчасына күндүн темасы болуп жаткан төкүрүк жана айып-пул темасында пост жазып чыкты. Ал өз билдирүүсүндө айыптар бизди адептүү кылганы калды, тартип жана тазалык үчүн алга деп көпчүлүктүн оюн бөлдү. Мындай актуалдуу билдирүүгө пикир жазгандардын катарын Коомдук биринчи каналдын жетекчиси Элим Карыпбеков да толуктады. Маалым болгондой, бул экөөнүн ортосунда таарыныч бар болуп, алар көптөн бери соц тармактар аркылуу кайым айтышып келишет. Бул жолу да Карыпбеков өзүнүн мурдагы кызматкеринин оюна каршы чыгып, тартип тазалык керек, албетте керек, ушуга чейин акылдуу, маданияттуу болуп мыйзамды кубаттагандарды аябай көп көрдүм. Бирок ошол мыйзам жазгандардын айлыгына, базардан түшкөн кирешесине жооп береби? Эң негизгиси ошол айып пулдар казынага түшөбү? Элдин баары карап турган алтындын кирешеси түшпөй жатканда, эч ким карап олтурбаган төкүрүктүн акчасы сол чөнтөктөн ашабы? Ушулардын баары тазаланып бүткөндөн кийин анан ушул мыйзамды иштесе деле кеч калмак эмес. Жамандын жарты өнөрү ашык. Эмне үчүн темирдей тартип төгүлгөн жерлерде, кара башыл адамдар качып кеткен жерлерде, чыгаан адамдар чыркырап камалып жаткан жерлерде, кытайлар кыздарыбызды уйпалап жаткан жерлерде болбой, бир эле түкүргөн жерде болуш керек деген пикирин жазды. Эске салсак, 2019 жылдын 1-январынан баштап коомдук жайларда тамеки чеккендерге, таштанды таштагандарга жана түкүргөндөргө чоң өлчөмдөгү айып пул төлөтүү боюнча чечим кабыл алынган. Ырчы Чолпон Талипбектин сүлгү оронуп алып ырдап бийлегени талкууга түштү. Нон-стоп дуэтинин мурдагы солисти Чолпон Талипбек 1 жылдан бери өзүн жеке ырчы катары сынап келет. Анын акыркы жарыкка чыккан клиби коомчулукта катуу талкууга алынып, ырчынын дарегине терс пикирлер жаап жаткан учур. Клип көпчүлүктүн пикири боюнча кыргыздын менталитетине туура келбейт жана кыргыз кыздарын башка улуттун өкүлдөрүнө уят кылат. Клип Европа стилинде болуп, анда Чолпон Талипбек сүлгүгө оронуп ырдаган жана өзгөчө бийлеген. Бул калктын кыжырына тиеп, ушул анан кыргыздын кызыбы? Уят, жаңы формат, эл оозунда болуш үчүн сөзсүз жылаңачтаныш керекпи деген өңдүү пикирлер ырчынын клибинин астында орун алды. Ал эми ырчынын чыныгы күйөрмандары жакшы каалоо тилектерин, пикирлерин жазып калтырып жатышат. Сынга сынбаган Самара Каримова бул жолу жеке чайханасын ачты. Самара Каримова эл сындаган, ар тараптуу терс пикирлерге чыдаган ырчылардын бири. Көпчүлүк ырчыны жолдошу өзүнүн бир топ жаш уулу болгондугу жана ага карабай колунда бар инсан экендиги үчүн катуу талкууга алып келишет. Каримова кандай гана жумушка орнош болсун, кайсы иштин башын кармабасын, калк жабыла күйөөсүнүн артынан деп кеп кыла баштайт. Жакынкы күндөрдө ырчы жеке интернет баракчасына Ошто өзүнүн атынан чайхана ачкандыгы тууралуу кабарлады. Instagram ырчыга жакшы жарнама булагы болуп бергендигин көрүүгө болот. Анткени Самара айым күн сайын чайханасын жарнама кылуудан чарчабай келет. Ырчы буга чейин бийчилер тобун негиздеп, сулуулук салонун ачкан. Ага кошумча 2018-жылы Оштогу музыкалык окуу жайдын жетекчиси болуп дайындалып, бирок бир күндөн кийин кайра кызматынан алынган. Чыпалак Баатыр башкы ролдо ойногон кино чыкты. Коомчулукка Чыпалак Баатыр аты менен белгилүү болгон Зарылбек аттуу жигит алгач чыпалагы менен оор салмактуу гираларды көтөрүп таанылса, кийинчерээк өзүн куудулдук жактан сыноого өттү. Ал өзүнүн YouTube'дагы жеке каналына ар кандай багыттагы тасмаларды жүктөп келет. Бул жолу Чыпалак Баатыр өзүн актер катары сынап көрүп, жаңы кино деп тасма жүктөдү. Ал интернетке чыгаары менен катуу талкуу жаратты. Анда Зарылбек башкаруучунун ролун аткарганын көрүүгө болот. Тасма интернетке чыгаары менен пикир калтыргандардын бири атың чыкпаса жинди бол деп катуу сынга алды. Сындагандардын катарында Чыпалак Баатырга колдоо көрсөткөндөр да болуп жатат. Эске салсак, Чыпалак Баатыр кытайларга айтылган сөздөр үчүн түшүндүрмө берүүгө милицияга чакырылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин кайра бошотулган.